О мобилдик операторы өлкөдөгү кырдаалга жөн карап турбастан социалдык абалы оор жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды азык-түлүк менен камсыздоону колго алды. Анын негизинде Ош облусу жана шаардагы 1500 үй бүлөгө гуманитардык жардам жеткирилди. Баштыкчанын ичинде бир үй бүлө үчүн болжолдуу бир айга жете турган салмагы 30 килограммды түзгөн азык-түлүк бар. Мындан тышкары акысыз байланыш кызматтарын тартуулаган сим-карталар белекке таркатылып жатат. Бул гуманитардык жардам Кыргызстан боюнча бүт областтарда алып барып аткан иш болуп атат. Анан негизи Ош областы боюнча жеке айтып кетсек, бүгүнкү күндө Ош шаарына 700дөй элге жардам берилип атат. Анан Ош областы боюнча райондордо 800 адамга жардам берип жатабыз. Стандык окуу боюнча биздин компания аябай чоң иш алып барган. О мобилдик байланыш компаниясынын кызматкерлери санитардык эрежелерди сактоо менен Араван районунун алыскы айылындагы жардамга муктаж үй бүлөлөргө азык-түлүк жеткирди. Гуманитардык колдоо, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жана бийлик тарабынан берилген тизмелер боюнча так берилет. Ошондой эле гуманитардык жардам так таркатуу үчүн атайын мобилдик тиркемеди өткөрүп бергендигин белгилеп турат. Бул дариктүүлүктүн кепилдиги болуп саналат. Нур Телеком компаниясынан ошо элдерге жардам көрсөтүү максатында аз камсыз болгон, инвалид, көп балалуу болгон үй бүлөлөргө бир мешокто 29 килограммга чейинки күнүмдүк керектелүүчү тамак аш азык заттар бар. Компаниянын атынан ар бир жашап аткан ошол бир үй бүлө жашаган адамдарга бир конверт болот. Анын ичинде сим-карта, акысыз сүйлөшүү, чалуу, интернет менен бекер сим-карталар болот. Аны алып, акча салбай иштетип колдоно берсе болот. Мобилдик байланыш компаниясы муну менен катар өлкөдөгү эң маанилүү дистанциондук окууну ишке ашыруу үчүн мугалимдер, окуучуларды акысыз тарифтер менен камсыздады. Агуулай билим алуудагы негизги ресурстарга интернет кызматтарды орнотту. Илдет менен күрөшүп жаткан дарыгер, тартип сакчылар жана башка мамлекеттик кызматкерлерге акысыз байланыш кызматтарын тартуулады. Кыйын мезгилде колдоо көрсөткөн компанияга элеттеги эл ыраазы. Мени уйлап жүзүндө улугайымчуларды кейем. О компаниясына чоң рахматымды айтам. Мен жалгыз жашайм. Ушундай күндө жардам берген О уюлдук байланыш компаниясына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат жүзүндө күлөрдү уйлап. Рахмат кетти. Балдар келди, жардам алып келди. Балдар жардам алып келди. Сүйүнүп турам. Менин 2 уулум бар. Экөө тең сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Келиним дагы сүйлөбөйт. Чоң рахматымды айтам. Рахмат. Улуудан кайтсын, бизден кайтмаса. О мобилдик компаниясынын гуманитардык колдоосу өлкөнүн бардык аймактарындагы 7000ден ашуун аз камсыз үй бүлөгө жетти. Компания бул кырдаалда гана эмес, ар дайым жарандар үчүн жеңил жана арзан байланыш кызматтарын тартуулап келет. О байланыш оператору эл менен бирге. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ жаңылыктар.